Эфирде уланып турматтуу телекөрүүчүлөр, таң эрте коногубуз бар. Баарыбыз билебиз, KG Group курулуш компаниясы бир нече жеке жарандарга, бир нече компанияларга өзүнүн жардамын берип келет. Дал ушундай жардамды Кут билим окуу тарбия комплексине берген экен. Андыктан дал ушул Кут билим окуу тарбия комплексинин директору Бекмурзаев Таалай бүгүн бизде конокто. Кутман, таңыңыз менен. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Таңыңыз эмне менен башталды экен? Таңыбыз сиздерге келип Толкунданып. эмнени айтабыз, эмнени айтсак болот. Ооба. Мектеп жөнүндө эмне айтабыз, бул мектепке салым кошкон кишилер жөнүндө эмне айтсак болот деп эртеменден бери. Албетте, анда баштай бериңиз. Кантип мектепке салым кошту, кайсы компания? Баарыбыз билген, албетте сыр ачылды. KG Group курулуш компаниясы. Андыктан кеңирээк маалымат берсеңиз. Биз мектепке чынында көп эле кишилер жардам беришкен. Өзгөчөлүк айта турган болсок, ошол KG Group курулуш компаниясынын салымы өтө чоң. Негизинен 2011-де мектеп ачуу идеясы пайда болгон. Өзүбүздү тааныйлы, өзүбүздү дүйнөгө таанытайлы, билим берүүдө кыргыз жарандардын патриотторунда салымы чоң болуш керектигин түшүнүктө бир ой пикир менен бул иш башталган. Андан алгач мектеп курулуп баштап, кийин окуу имараты чоң мааниге болгондугу үчүн биз жаш ишкерлер ассоциациясына кайрылганбыз. Бизге ушундай бир 350-450 орундук окуу имараты керек деп, анан бул Имамидин мырза менен жолугушуп калдык. Бул кишиге дагы пикирибизди айттык. Ушундай келечек үчүн чоң салым болот. Анын үстүнө булар биз бир сөз менен айтканда патриот жигиттер. Кыргызстанды чындап келечекте далай узак жолго жакшы тааныта турган жигиттер деп тааныйбыз. Анан бул киши көп деле ойлонуп кыйналган жок. Менде деле ошондой мүдөм бар эле. Элиме, жериме кызмат кылсам деген, мектеп деген, билим деген бардык нерсенин башында турат деп дароо эле макулдугун берип, 3 жылдын ичинде мектепти бүтүрүп беришти да. Ооба, KG Group'тан башка дагы толтура кишилер бар жардам берген. Өзгөчө айта турган болсок, KG Group'тун бул билим берүү тармагына кошкон салымы аябай чоң. Азыр учурда жер төлөөсү деп коебуз. Подвалы менен 4 кабаттуу 350 кишиге ылайыктуу ашканасы менен заманбап бир имаратты бул кишилер бизге тартуулашты. Демек ишке кирди, бул окуу ишке кирди, ооба, ишке кирди. Учурда 260 окуучубуз Кыргызстандын 7 дубанынан тандалып алып билим алып жатышат. Мектеп бир районго же болбосо бир областка тиешелүү бир мектеп эмес, Кыргызстандын кыргыз жарандарынын алгачкы ачкан мектебинин биринчиси болуп эсептелет десек болот. Ошол алгачкы ушундай жакшы самалыкка эң чоң салым менен KG Group кадам таштады. Анда дал ушул Кут билим окуу тарбия комплекси тууралуу кененирээк маалымат бересиз. Идея каяктан келди, эмне үчүн 7 дубандан тандап алуу? Негизинен бул жаш ишкерлер ассоциациясынын бир идеясы болгон. Булар бизнесте алдыга озгалыктуу иштер жасап келет. Эмне үчүн билим берүү системасына да бир салымыбыз болбосун деп булардын ичинен чыккан. Анан колдоочулар көп эле болду. Мектепке келген ар бир киши колдойт азыр. Аябай жакшы жасалыптыр деп, себеби улуттук нарыкты баалай турган адеп акылактуу, ыймандуу, анан билимдүү, эки канат тең бир жаштарды өстүрүп чыгарайлы деген максатта иш баштаган. Учурда 2 мектеп, 3-чү мектепте түптөлүүдө. Максатыбыз 7 областта ушундай мектебибиз болсун, 7 дубанда ушундай мектебибиз болсун. Билим берүүдө конкуренция болгон учурда өсөт, көтөрүлөт деп атабыз. Балдардын эки канаты бирдей болсун, тарбиясы дагы билимде бекем болсун, заманбап билим алсын деген түшүнүктө бул мектеп жаралган. Балдарыбыз азыр ошол 7 дубандан алынган себеби бул жаш ишкерлер ассоциациясынын ичиндеги мүчөлөр дагы Кыргызстандын бардык булуң бурчунан келген эр азаматтар, эжелер дейли, байкелер дейли. Мунун максаты түштүк түндүк деген болбосун. Кыргызстан ичинде кыргыз элинен башка дагы улуттарга дагы бир кандай десем, меймандостугубуздун бар экендигин көргөзүү. Учурда мектепте өзбек улутунан, дунган улутунан кыргыз тилинде келип билим алып тарбияланып жатышат. 2 бүтүрүчү бердик. Райондо, областта мындай озго аларлык ийгиликтери бар бир мектеп. Канча мугалим сабак берет? 26 мугалим бар. 12 тарбиячыбыз бар.
тарбиячылар класс жетекчилеринин жардамчылары болушат. Балдар бизде жат окушат. Анан 7 класска көчөрдө 6 классты бүтүп жатканда атайын 3 тур сынак менен кабыл алабыз. Ошол Көл, Нарын, Талас, Баткенге чейин кыдырып, калоочулар экзамен тапшырышат. Кабыл алабыз. Биздин шартка көнгөн ата-эне жосо окуучу мектепке келип билим алып калышат. Кандай шарттарыңыздар бар? Шарттарыбыз 3 мал тамак, кечинде 1 мал чай, анан мүмкүн болушунча сырттагы кээ бир терс көрүнүштөрдөн изоляция деп коебуз. Балдардын жат окуганда ошол немеде. Анан китеп окууга басым жасалат. Аңгыз тили менен араб тилине мындай кичине көңүл бурабыз, чет тилдеринен. Негизинен мектептин максаты 3 деген баадан качкан, эртең азды болсо элиме жериме пайда кылам деген жаштарды өстүрүү максатыбыз. Түшүнүктүү. Айтып калдыңыз 7 дубандан деп. Канчанчы класстан баштап канчанчы класска чейин? 6 класста бүтүп атканда сынак беришет. 7 класска келип бизге окуп калышат. Учурда биринчи бүтүрүүчүлөрүбүздөн Кореяда ЮНИС деген дүйнөгө таанымал университетте билим алган баласы бар. Малайзияда, Урал университетинде, Кытайда балдарыбыз окуп жатышат. Негизинен жана улуттук баалуулуктарга да басым жасаган бир мектеп. Биринчи эле өзгөчөлүгү, мисалы үчүн 7 класста Ата бейитке зыярат, Тарых музейине зыярат, 8 класста Талас чергесине зыярат лагери менен дегендей баягы жайкы окууну уюштуруу максатыбызда. 9да Ош Жалал Абад, Баткен жакты кыдыртуу. 10 класста Токмоктон, Буранадан башталып Ташрабатка чейин тарыхый жерлерди кыдыртып, эс алдыруу максаттарыбыз бар. Ал эми 11де болсо ошол университетке даярдоо курстарынан өтүшөт балдарыбыз. Мисалы үчүн өткөн жылы Чүй областында 5 мектептин арасына кирди десек болот. Эң алдыңкы. Эң алдыңкы 5 мектептин арасына кирди десек болот. Бул Оротен жыйынтыгы менен, жалпы республикалык тестин жыйынтыгы менен. Мугалимдерибиз деле патриот десек жаңылышпайбыз. Себеби ошол ишкерлерибиз салган чердин аркасынан алар да ошол дем менен жада калса балдарыбыз деле бул ишти түшүнүп бизде кийин ушул имамидин таш мырзадай ошол байкебиздей мектеп салган, элибизге бир кызмат кылган, патриоттук бир сезимди жарыя кылган кишилерден болобуз деген балдарыбыз бар. Башка эмне айтсак, Кызыктырган суроону берип өтөйүн. Азыр бизде 7 дубандан теле көрүүчүлөрдү көрүп атат. Жана ата-энелер, окуучулар көрүп кызыгып калса, дал ушул сиз айткан кут билим окуу тарбия комплексине биз кантип, кайсы учурда, кайсы айдан баштап тапшыра алабыз деген суроого жооп берип өтсөңүз. Биздин кабыл алуубуз апрель айынын 15-теринен кийин башталат. Майдын 1-ине чейин биринчи туру бүтүп, экинчи туру майдын биринчи апталарында өтөт. Негизинен кут билим эду деген намда сайтыбыз бар. Анан биз өзүбүз жакындаганда март айларынын аяктарында атайын жарыяларды беребиз. 7 дубанга, 7 дубанга жарыялар кетет. Тиешелүү фонддор бар, иштешебиз, фонддорго кабарларыбыз кетет. Анан билим берүү райондук, шаардык башкармаларга биздин биргелешип иштөө пландарыбыз болот. Ошол учурда кабар алса болот. Жакшы. Негизинен көпчүлүк учурда, мисалы, окуучуларда деле бул сезим тааныш болуш керек. Окууну бүткөнчө директор менен бетме-бет отуруп сүйлөшкөн учур болбой койгондо учурлар болот. Кээде жоң гана коридордон учурашып калсаң, кээде жалпы линейкада көрүп калган учурум болот дегендей. Балким сиз өзүңүз директор болгондон кийин окуучулар менен жеке бетме-бет отуруп, баарлашып, кандайдыр бир пландар менен бөлүшүп, алардын ой максаттары менен бөлүшкөн учурларыңыз болобу? Же кандайдыр бир өзгөчө усулдар барбы окутуучулукта? Биз мугалимдерибиз менен, педагогикалык жамаат менен ушул нерсени алдыга койгонбуз. Балдар менен ээн эркин жакындап сүйлөшүп. Себеби балдар бизде жашагандыгы үчүн кээ бир балдар бар 2 айлап ата-энесин көрбөйт. Баткенден келсе, Нарын жактан келген балдар 2 айлап ата-энесин көрбөйт. Бирок ошол учурда алардын эң жакын кишиси биз болушубуз керек. Муну сездиребиз үчүн балдарга жакындайбыз. Мен менен 7 класстын баласы деле ээн эркин сүйлөшө алат. Класстарына мен бат-бат кыдыра алам. Кечинде атайын аңгемелешүү үчүн бир максатта тарбиялык маңызы бар чай сааттары уюштурулат. Чай сааттарына кирип отура алабыз. Балдар бизде мындай бул директор экен, бул загач экен деп мындай
качып же болбосо айланып өтүү деген андай нерсе жок. Жакшы. Биз айтабыз, биз бир тууганбыз. Ата эненин ордуна биз агабыз, байкебиз. Кандай суроо болсо, талап болсо, түз келип деле сурагандар, ага эмне үчүн ушундай деп сурагандар бар. Анан мектепте жумалыктар өтөт. Азыр көбүнчө мисалы үчүн өткөн жумада кыргыз тил жумалыгы өттү. Балдар репортаж даярдашыптыр. Кээ бир суроолоруна биз деле жооп бере албайбыз, тартынбай сурай алышат дегенди айтайын деп атам да. Ээн эркин сүйлөсүн деп атабыз. Эркин болсун, коркпосун. Коркуу нерсе уят болуп калуудан, же болбосо туура эмес айтып алуудан, же болбосо такыр айтпай коюудан тартынгыла дейбиз балдарды. Биздин балдарыбыз журналист эле. Жакшы, эмне дейбиз Аталай мырза? Кут билим окуу тарбия Игиликтер, комплекси Кыргызстандагы алдыңкы окуу жайлардын бири болсун. Андыктан сиздерге бекем денсаулык, ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Рахмат. Келип бергениңизге рахмат. Биздин эфир уланып берет. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү темабыз сериалдар. Андыктан эфирибиз уланат.